The sound of that trumpet. Ошол кулак тундурган чуулуу добуштан кийин адамдар мас болгонсуңар, кыйшайып кулап башташат. Бирок алар мас эмес, соо болушат. Чуручуу, кымгуут, тополоң башталат. Confusion. Боюнда барлардын боюнан түшөт. And the opening of the graves. Ана мүрзөлөр ачыла баштайт. Те адам атадан бери мүрзөгө көмүлгөндөрдүн баары мүрзөлөрүнөн өйдөлөнүп туруп, козу карын өскөндөй болуп улам жерден өйдөгө чыгып көбөйө башташат. And the human beings will come out of the grave as if they were mushrooms. The prophet said, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах бүт жер жүзүн толук талкалап, after he destroys the earth, after he removes the sky, асманды алып салган соң булуттарды жиберет. Бирок ал демейки булуттарга окшогон жаңы булуттар болот. Ал булуттар өз ичине эркек уруктарды камтып турат. Ошол уруктар жерге себеленгенде ар бирибиздин ата-бабаларыбыздын ДНКсына опокшош уруктар жерге түшкөндө, мүрзө ичинде жаткан ар бирибиз козу карын жерден жабырап өсүп чыккандай баарыбыз толугу менен тырмагыбыздын учуна чейин тириле өсүп чыгат экенбиз. Like mushrooms. All the way back, God says, to the fingertips. That means with the same fingerprint. Ар бирибиз өзүбүзгө тиешелүү манжа издерибиз, өзүбүзгө таандык ДНКбыз менен ойгонобуз ошондо. Так ошол күнү эч бир инсан эчтеке дей албайт, тикесинен тик турат дейт Аллах. Бул даана керемет көрүнүш эмеспи? Эч ким даттанбайт, эч ким ыйлактабайт, эч ким калп айтпайт, эч ким кыйкырбайт, эч кимди эстебейт да, сүйлөбөйт да. The prophet then said, Анан элдер бир жерге чогулат, дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бүт баары толугу менен адам атанын орунан şu akırkı günge çeyinki adam attığının bari çoğultular. From Adam alayhi salam, from the prophet Adam, first man, all the way to the last. And he said they will be. Al adamlardan bari biri kalbay, jılаңaç türde boluşat deyt al. Hal günü moda giyim degen bolboyt. Modalı but giyim da bolboyt. Birim biri ayırmalap turçu hiç bir giyim attı bolboyt oşol günü. Their class or their rank would be that day. So his wife Aisha radiyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayalı Aisha radiyallahu anhuma enebez oşonda. O Allah'ın elçisi. Kantı böyle adamlar birbirinin jılаңaç denelerin görüp tura verişet dep suraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oba öşentişet. Бирок алар уялышпайт. Алар ошол күнү суракты эстеп, ушунчалык коркондуктан айланасына караганга шайы да калбай калат. Ар бир инсан жеке өзүн гана ойлоп тынчы кетет. Анан сурак башталат. Таразалар орнотулат. Кадимки силер азыр супермаркетте бана мөмөчөмө тартып жүргөндөй эле таразага окшош. Same kind of scales. Only this day Бирок ал күнү таразага банан мөмөчөмөлөр эмес, ар бир кишинин кылган иштери коюлат. Анткени ал күнү таразага кое алчу нерсебиз эле кылган иштерибиз болот. Бул өмүрдөгү биздин келүүдөгү максатыбыз да ошол. Асыл жакшы иштерди жасоо, сүйлөгөндө тилди абайлоо, жыныс мүчөлөрүбүздү ар кандай арам иштен тыюу, арам иштерден колубузду, бутубузду, ойлорубузду, көзүбүздү, аң сезимибизди, ойлонубузду тыюу, жүрөгүбүздү арамдан тыйып жакшылыкка толтуруу. Эмне иш кылсак сурак күнү ошол иштерибиз алдыбызга сунулат. Кишилер кылган ишине жараша топ-топко бөлүнө баштайт. Ар бир инсан жетип токтор чектине билеттерин, визаларын алат ал күнү. Билет эмне үчүн керектигин билесиңер да. Билет деген кайдадыр силерди жеткирчү кагаз. А виза ошого уруксат кылынчу кагаз. Dear brothers and sisters, seekers after truth. Урматтуу агайын, эже карындаштар, жана акыйкат издегендер,
Силердин жана менин бүтөр чекетибиз ушу мен айткандай болорунан күмөн кылгандар болсо, өмүр деген өтө кыска экенин эстетип коюуга уруксат этсеңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: инсандар ал күнү баары чогуу кайра тирилишет. Адамдар, шайтандар, арылар, куштар, арылар, адамдар жылаңач, сүннөткө олтургузулган акыбалда, жылаң аяк, курсагы ач таризде турушат. Күн 1 милге чейин жакын келгендиктен куйкаланган аптап болот. Элестетип атасыңарбы? Күн мына азыр жерден 93 миллион мил алыс аралыкта турат. Ушу кейипте кээ бир жерлерде кандай гана ысык болорун билебиз. Күн менен жердин аралыгы 1 гана мил турганын элестете аласыздарбы? Адамдардын жүздөрүнө ысык бүрккөн шамал үйлөп турат. Анткени тозоктун эшиктери ачылып турган болот. Now, if anybody's getting a little restless here, and you think you need a... Кичине тыныгып алайын, самолеттордо берчү муздак пакеттер, же баш орunu басчу дары-дармектер ал күнү болбойт, туугандар. Көбүңөр мындай көрүнүштү ойлочу да эмессиңер. Дагы кайталайм, бул кино эмес. This is not a movie. Элди таң калтырып, Оскар алайын деп жанталашканым да жок. Бул нерселер Куранда жазылган. Силерди ойгонсун, ойлонсун деп жазылган. Адамдар ысыктан ушунчалык тердеп, алардан аккан терлер тизесине, белине, далысына чейин көлкүлдөп калат. Кээ бир адамдардан аккан тер алардын мурдуна чейин жетип, They will cry tears. көздөрүнөн жаш дарыя болуп агат. Ыйларга дарманы калбай, жаш да чыкпай, жаштын ордуна кан чыгып, They will then cry blood. They will be shouting. айбандардай болуп, аргыл үн чыгара кыйкыра башташат. Айбандарды муздап атканда кандай чыңырган үндөр чыгарын билесиңер да. Адамдар ошентип кыйкырат. Бирок Аллах аларды угуп койбойт. Себеби бир кезде ошол адамдарды мына ошол сурак күндү айтып мурдатан эскертишкен. Алардын денелери күйүп сасыгандыктан өтө бир кускуну келтирген жаман жыттар чыга баштайт. And they will ask, they will see the prophet Adam will be there. Ошондо Адам алейхиссалам баш болуп, башка пайгамбарлар да катарда турган болот. Адамдар аларды көрүп, биз силер тууралуу аз-маз билебиз, бизге бир аз жардам кылып коесуңарбы дешет. Бирок адамдар ар кимиси өз ордуларында катар турушат. Бирөөнүн жанына барып туруп алганга орун да жок калган болот. Ошол күнү азаптын ушунчалык ооругунан көптөр, "О Кудай, бизди бул азаптан куткара көр, ушундан көрө бизди түз эле тозок айдап ийчи" деп жалынышат. Бирок алар тозоктун оту ошол күнкү азаптан да миллион эсе ысык экенин сезишпейт. Ананда ал күн тозоктун башталган биринчи гана күнү болот. Dear brothers and sisters, Урматтуу агайын эже карындаштар. Тозоктун алгачкы эле күнү ушундай азаптуу болсо, let me just анын аягы кандай болорун айтып берүүгө уруксат этсеңер. what the end of the judgment. For those who Кылган эткен жакшы иштери таразага коюлганда өтө аз болгондор, алардын орундары күмөлсүз тозоктун оту болот. Ал жактын азаптарын сөз менен жеткирүү кыйын. Ким бирөөңөр бул жөн эле түш, буга мен ишенбейм дейтерсиңер. I don't believe that. Well, you don't believe that you're going to die. Бирок силер өлөрүңөргө да ишенбей, өлүмүңөрдү элестете албайсыңар да, мүрзөдө жатарыңарды дагы элестетишиңер кыйын да. Энеңердин жатынында кандайча жатканыңарды түк элестете албайсыңар да. Бирок силер тирүүлүккө айланганга чейинки жатындагы жашоо болгон иш да. Туулмак бар, өлмөк бар. Бу да реалдуу иш. And certainly, Сурак күн тууралуу көрүнүштөр күмөнсүз ыйык Куранда жазылган. Бул сценарийди Кудай жиберген ар бир пайгамбар элге какшап айтып келген. Мен деле силерге айтып атканым ошол сценарий тууралуу силерге эстетип канатам. Баарыбыз өлөбүз. Баарыбыз кабырда жатабыз. Баарыбыз сурак беребиз.
ар бирибиз же тозокко же бейишке сапар алабыз. Destinations. No one wants Эч ким оор акыбалга туш болгусу келбейт. Эч ким түрмөгө түшкүсү келбейт. Түгүл бир күн болсо да. Албетте эч ким өмүр бою түрмөгө камалгысы келбейт. Түрмөгө узакка кетилген чакта деле канча отурасыз? 20, 30, 40 жылбы? Кондиционери бар, кабель телевидениеси бар, элдин салыгынан болгон 3 мал тамагы бар түрмөлөр бар азыр. Аякта баскетбол же брейкби жана башка оюндарды ойношот. Бирок тозоктун түрмөсүндө эч телевизор болбойт. Аякта 3 мал тамак да жок. Кондиционер деген таптакыр жок. Өз кылган ишиңер үчүн Кудай жок деп ишенбегениңер үчүн көрчү азапты көрөсүңөр ошондо. Now I'm not the one to say Кудайга ишенбейт экенсиңер, мусулман эмес эле христиан, буддист, иудей, индуист турбайсыңарбы дегенге акым жок. Buddhist or Hindu or whatever. I'm not the one to say Ким бейишке, ким тозокко түшөрүн дагы айта албайм. Түгүл мен өзүмө өзүм гарантия бере албайм. but I'm only a Бирок мен ушу warner to дүйнөдө say to эмне you, жасасаңар, so ошону suddenly үчүн жооп бересиңер деп you're going to эскертип гана атам. for what you Азаптуу did сурак on күн this келгенде earth мен with the gifts билбепмин that деп you were чочуп given. жүрбөгүлө. Don't Канча be айтылган, caught канча by ирет уккансыңар, surprise. эскертилгенсиңер. And don't be in a Анан ошол күнү situation that мага you эч ким were эчтеке warned, айткан you were эмес деп told. калпайчу болбогула. And on that day, you deny and you lie and you say that you didn't know. Because in case you didn't realize it, Эгер билбесеңер, бияка келгенге чейин түшүнбөгөн болсоңор эскертейин. Силер баарын уктуңар, эскертилдиңер. Баяракта тигил эшиктен кирип атканда эчтеке биле эле келиңер, бирок ошол эшиктен кайра сыртка чыгып баратканда силер сурак күн тууралуу билип чыгып аткан болосуңар. Мейли өзүңөрдү алдыңар келсе алдай бергиле. Бирок билгиле, ар бириңердин өлүмүңөр келгенге чейин белгилүү бир саналуу жылыңар, күнүңөр, убактыңар калды. or the reality of death comes to you. Some of us that's sitting here right now, Мына азыр арабызда олтургандардын кээ бирөөлөрү 1 айдан кийин же 1 жылдан соң жашабай калышы мүмкүн. Бирок арабыздан көбүбүз 10 жылдан кийин бул дүйнөдө көпчүлүгүбүз жок болобуз. now will not be here. This presentation is to cement in Муну мен силерге эскертип аткандын жөнү өмүрдүн максатын, маанисин биле жашайлы деген эле ниет. and making an evaluation of life itself. Make the proper evaluation. Ой калчагыла. The prophet Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүп кала электе өмүр тууралуу ойлонгула, before your death. карып кала электе жаштык тууралуу ойлонгула. Think Кедей болуп кала электе колуңарда бар барчылыктарды ойлогула деген. Силерге Кудай берген бар нерселерди, берген өмүрдү, мүмкүнчүлүктү, жоопкерчиликти, сурак күн келгичекти жакшылап ойлонгула. Өмүрдүн чыныгы мазмуну бойскауттар айтып жүргөндөй эле. what's the saying of the Boy Scouts? Who knows? What's the Кана ким билет, бойскауттар ушу девиз 2 сөздү дайыма айтып жүрүшөт. Даяр бол. Даяр бол. Бирок бойскауттар өлүмгө даяр бол деп айтышпайт да. Бирок менин сөзүмдүн өзөгү деле ошол. Өлүмгө даяр бололу деп атам. Мына арабызда канча киши эртеңки же дүйшөмбү күнкү жумуштарыбызга даяр болоюн, толук даярданайын деген ниети бар. Ар бирибиз кайсы бир жакка барардан мурун алдын ала камданабыз, даярданабыз. Арабыздан ар бирибиз сапарга чыгарда аябай камданып, эчтекени унутпоого аракет кылабыз. Туурабы? Бул кишилердин табияты. Адамдар чынында эле кайда барарын чындап билген болса, алар чындап даярданышмак. Биз сөз кылган теманын төркүнү да ушул. Now, brothers and sisters, I want to sum up Агайын эже карындаштар. Сөзүмдү тыянактагым келип турат. Бул менен силерге болгон кайрылуум.
Ömürүбүздөгү ийгиликтин себеби туура кылган тандообузда. Ошентсек гана туура чечимге келе алабыз. Биз туура маалымат алуубуз керек. Биз асмандар менен жердин ээси кожоюну айткан ошол туура маалыматты бүгүнкү күнгө түп нускасы сакталган бирден бир туура китеп Кур'андагы маалыматтарды сизге айтып атабыз. Ошол туура маалыматтарды билсеңиз, анда ар кыл сапарга даяр болосуз. Ал маалыматтарды билсеңиз, өз жашообузду мына бүгүнтөн өзгөртсөк болот. Элес албай жүргөн нерселердин көбүнө мына азыр ойго алчап, азыр өзгөрсөк болот. Көп маселелерге башкача өңүттөн карасак болот. Бизди жараткан Кудайга болгон көз карашыбызды карап чыгалы. Канча мезгилдеп толуп калган карыздардан, аманаттардан кутулалы. Бүт баарын түшүнүп Кудайга сыйынууну баштайлы. Эң кур дегенде үн чыгарып, "О Кудай, мага өмүр бергениңе рахмат. О Кудай, мен сенден күч, убакыт сурайм. О Кудай, мен сенден мээрим күтөм. О Кудай, мен сенден кечирим күтөм. О Кудай, мага бир мүмкүндүк бер. Мен өмүрүмдү таптакыр башкача өзгөртөм. Мен өзүмдү өзүм өзгөртөм. Өзүмдү өзүм сөзсүз болчу сурак күнгө даярдайм." For a day about which there is no doubt. There's nobody here who went to college. Мисалы, коллежде аяктайм, билим алам, диплом алам деп үмүт кылбасак, анда ага тапшырбайбыз да, туурабы? There's nobody here. Ушундай эмеспи, туугандар? Жумушка барабыз, айдын аягында айлык төлөйт деп барабыз. Бул принцип экенин баарыбыз түшүнөбүз. Ар нерседе сыйлык да, жазалуу да болорун ар бирибиз билебиз. А биз болсо бүгүн акыреттеги сыйлыкка же жазага өзүбүздү кантип даярдообуз керектигин сүйлөп атабыз. It's preparing yourself for rewards or punishments. Preparing yourself for recompense. Now I'd like to ask a question. Мен силерге өтө жөнөкөй суроо бергим келип атат. Ал суроодо эч кыйытма жок. Арабыздан канчөбүз ушул өмүрдүн жашоонун максаты тууралуу ойлондук экен. Өтө бир олуттуу ойго алчап. About the purpose of life. How many people thought about it seriously? Жашоодогу максат тууралуу канча киши ойлонуп көрдү. Өзүнчө бөлмөгө отуруп алып, жашоонун максаты тууралуу 1 мүнөт болсо да көчөдө баратып, же чиркөөнүн ичинде, же аялдамада автобус күтүп турганда, керебетте жатканда, же ооруканада, же моргко барганда, канча киши 1 мүнөткө болсо да, бир жолу болсо да, өмүрдүн максаты тууралуу ойлонду экен. At one time in their life, what is the object and what is the purpose of life? How many people? And whether or not you found the Буга жооп таптыңарбы жокпу? Мен силерге дагы бир суроо бергим келип турат. Араңардан канчоңор өзүңөргө өзүңөр суроо берип, өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшүп, эгер мен бул жашоонун түпкү максатын таап билген болсом, ошол максатты түшүнгөн болсом, анда ошол жол менен жүрмөкмүн, ошол туура жолго түшмөкмүн деп ойго алчап көрдүңөр. Эгер мен жашоонун максатын таап, ошого бекем ишенген болсом, ошол максат ийгиликке жетүүдөгү бирден бир жол экенин түшүнсөм, мен так ошол жолго биротоло түшмөкмүн деп канчоңор ойго алчадыңар? Бул адамдар үчүн улуу келишим. Анан акырында дагы бир суроо. Араңардан канчоңор өз ичинен бу жашоонун максатын түшүнөм деп, ошол максатка жетүүдөгү ийгиликтүү ыкмаларды билем деп бекем терең айта алат. About the tools of success towards that purpose. How many people here honestly can say that? Бул эми араңарда анча эле көп эмес экен. Арабыздан көпчүлүгүбүз калп айтпай чын жооп бергени бул дагы жакшы көрүнүш. Бирок жашоодо материалист болуп,
Жоготуу да болуу жакшы эмес. Өлүмгө даярдыксыз болуу жакшы эмес. On the way to death, unprepared. So I tell you, every major trip, Ар бир сапар, ар бир жол эмнеден башталат? Эмнеден башталат? Алгачкы кадам таштоодон. Сен акылдуу жигит экенсиң. Биринчи кадам. the first Мен баарыңарга сунуш кылат элем. for all of us is that we acknowledge that there is a benefit Кудуреттүү Кудайдын барлыгын моюндагыла. for this life. Жакшылыктын булагы, ошону таратуучу күч, интеллект, кудуреттүү күчтүү Кудай десеңер да болот. There's a power, there is an intelligence, call it Almighty God. Жаратуучу десеңер да мейли. Энергиянын булагы дейсиңерби? Не деп атасаңар дагы, Call him whatever you will, but all of us need to initiate мен Кудайдын барлыгын кабылдайм дегенден баштагыла. that there is Жогорку күч бар, жаратуучу бар, асмандар жана жер үчүн мээрим төгүүчү бар. Кана, канча киши ушуну туура дей алат? yes. And if that Ырас ушундай болгон соң, is the case, then we can биз андан аркы тыянакты айтсак болот. conclusion Биздин көңүл буруубузга, сыйынып табынуубузга, баш ийүүбүзгө татыктуу ошол мээримдүү күчтөн башка улуу зат жок. who has any more authority, and there's no one that is worthy of worship except that benefactor. Мына ушул экинчи кадамды ким таштай алат? Эки кадам ташталды. Тыянак кылуу үчүн. Ал тыянак башатыбыз кайда, түгөнөрүбүз жерибиз кайда ошону аныктоого жардам берет. And some Ийгиликке жетүү үчүн ошол кадамдарды таштообуз керек. in life. Эгер биз ошол улуу күчтү таанысак, жаратканды, интеллектти моюнга алсак, бул өмүрдү коштогон улуу акыл ээси бар экенин, бу дүйнөдө бүт баарын проекттелеген, бизди кошо жаратып ойлогон күч барлыгын моюндасак, анда биз ошо жаратканга муктаждыгыбызды, жаратылган зат экенибизди кошо сезели. And another way of saying subordinate, that we are subjects. Another way of saying that is that we are Башкача айтканда, айрым бир эрежелерди, мыйзамдарды сактайлы. law. Now, is there anyone here as a human being Эгер ушерде ким бирөө мени эч ким жараткан эмес, эч бир эреже мыйзамга баш ийбейм деп эсептесе, because if they're not, then I say get on анда алар ушу имараттын чатырына чыгып боюн таштап көрсүн дер эле. Ошондо гравитация мыйзамын туура дейби, калп дейби бир көрөт элек. Жок дегенде 10 мүнөт аба жутпай дем албай тургулачы. Ошондо бир байкайлы, адам кычкылтекке муктаждыгын моюнга аласызбы жокпу, бир көрөлү сизди. the human capacity and need for oxygen. You cannot. Жок, антуу колуңардан келбейт. Андан жеңилин да кыла албайсыз. Өз бийлигим өзүмдө дечи болсоңуз, кайсы бир бийликтин ээсимин деп эсептесеңиз, анда көзүңүздү такыр ирмебей туруңузчу. Болгону көздө эле ирмебеңиз. Же таптакыр ойлонбой коюңузчу. Ойлоо процессин токтотуңуз. Жүрөктү согуу процессин токтотуңуз. Бөйрөгүңүздүн иштөө процессин токтото туруңуз. Өпкөңүздүн иштөө процессин токтото туруңуз. Жөн эле ушулардын баарын азга токтото аласызбы? Анте албайсыңар. Бул демек бизди бир күч жараткан деген сөз. Жеткиликтүү эле түшүндүрүп атамбы? So the third step, after acknowledging there's a benefactor, Эми мына үчүнчү кадамды таштайлы. Биринчи, жогорку күчтү, жогорку мээримесин тааныдык. Экинчи, көңүл бөлүүбүзгө тазим кылып, сыйынууга татыктуу бир гана зат бар экенин түшүндүк. Эгер ошол жараткандын күчү, мыйзамы бар экенин аңдасак, анда ошого түздөнүп,
ошону аткарып жашайлы. Grateful, prepared to submit and acclimate ourselves to it. Кана канча адам кол көтөрүп, үчүнчү кадамды таштап, ооба, ошентүүбүз керек дегенге даяр, кана эми ушул кадамды көбүбүз таштасак. Those three statements is the same. Мына ошол 3 пунктту тең аңдап түшүнүү менен биз мусулмандар аны арабча момун деп айтабыз. That's what you said. Now we said in Arabic a very concise statement, La ilaha illallah. That's what those three steps. Жогорудагы 3 пункттун мааниси ушул эле. Болгону ал арабча айтылат. Ла деген сөздүн мааниси эч бир күч жок деп атат. Илаха. Аллахтан башка кудай жок. Улуу күч жок деген маани. Иллаллах. Жаратуучудан башка деп атат. Ал бирөө, ал бүт күчтүн ээси. Биз адамдар ошол күчкө таазим кылып, баш ийип сыйынуубуз керек. Мусулмандар ла илаха иллаллах деп айткыла. A simple statement. Өтө бир жөнөкөй байкоо. Жаңы ымыркайды бешикте бөлөп энекеси алдейлеп атканда, анын үнү ла илаха иллаллах дегенси угулат. A lullaby almost sounds like La ilaha illallah. When people get happy, Чиркөөдөгү адамдар эмне деп кыйкырат? Халелуя, халелуя дешет. Бул деле ла илаха иллаллах дегенси угулат. how many non-Muslims? Бүгүнкү чогулушка канча мусулман эместер келди? Кол көтөрүп коесуңарбы? Канчаңар келдиңер? Бийигирээк колуңарды көтөрсөңөр, акча таратам десем өтө бийик көтөрмөксүңөр, Non-Muslims. Мусулман эместерге кайрылып коеюн. Бүгүн эч ким силерди барымтага албайт. Силер жоопкерчилик алгыңар келбей аткан нерсеге жоопкерчилик алгыла деп эч ким силерди мажбурлап аткан жок. Бул чын сөз. Өз динибизге өткөрүп бер деп эч ким мага төлөгөн жери жок. Христиандардай болуп эч кимди сууга чуңкуталы деле дебейбиз. Биз мусулмандар ла илаха иллаллах дегенде жанагы айтып өткөн 3 этапты кыскарта өзүнө камтыйт. Means those three steps that help us. Ошону колдонуу жашоодогу ийгиликке жетелейт. Мына ошол этаптарды моюнга алуу менен биз өзүбүздүн жаралуубузду, ушул дүйнөнү, баарын жараткан Кудайды тааныйбыз. Ошондой эле өзүбүз жаратылуучу экенибизди моюндайбыз. Бул аң сезимдүү кадам. That's the most rational step. Non-Muslims. Мусулман эместер. Мени менен кайталап айткылачы. Бизге жашоо, өмүр берген жаратуучудан башка Кудай жок. Айткылачы ушуну. Бизге жашоо, өмүр берген жаратуучудан башка Кудай жок. Ушуну кайталагыла. And that benefactor Ошо жаратуучу бизди ушул жерге жайгаштырып, өзүнүн мыйзамдарын берди. in this earth with a law. Can you say that? And I Мына мен адам катары ошол мыйзамды кабыл алам. Баш ийем. submit to that law. That's good. Бул өтө ажайып. Анткени ушунча элдин арасынан мейли бирөө колун көтөрүп үнүн чыгарса, ошол жетиштүү. Эгер андайлар көп болсо, аларга бир капитан керек болмок. Team, you would only need a captain. Now many people think Көпчүлүк адамдар ислами лекциялардын башкы максаты бул динге жаңы бир кишини кошуу деп ойлошот экен. Андай максат жок.
dinge тартып кетели деп жулунбайбыз. That's not our aim. We don't convert. We're not Jehovah's Witnesses. Биз Иегова күбөлөр эмеспиз. Биз элди Иеговага күбөлөндүрүп жаныңарды сактап калгыла деп үндөбөйбүз. Биз евангелисттер эмеспиз. Бүт дүйнөнү сактап калалы деп чакырык салбайбыз. Мындай ой ниет жок бизде. Биздин милдет Кудайдын кайрылуусун элге айтып көргөзүп коюу. Кудайдын ошол сөздөрү адамдардын жүрөгүнө жетип жашоосуна пайда алып келер деген ниетибиз бар. That benefit. Our job. Биздин вазыйфа силерге маалымат жеткирүү. Силерге ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген улуу маанини жеткирүү. There's none to be worshipped except the Creator. Our job is also to invite you. Биздин вазыйфа Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кадимки эле инсан ошол ыйык сөздөрдү Кудайдан алгандыгын жеткирүү. Yes, there is a human example. And I say to you, all of you intelligent. Мына силер баарыңар акыл эстүү, интеллектүү адамдарсыңар. Ушул компьютердик кылымда мүмкүнчүлүгүңөр, шыгыңар бар. Эртең компьютерге олтургула да Мухаммад деп жазып көргүлө. And punch in the name Muhammad. M-U-H-A-M-M-A-D деп. Боксер Мухаммед эмес, Мухаммад. Muhammad. Punch that name in. Ошол ысым тууралуу маалыматтарды окугула. Ким болгонун билгиле, ойго алчагыла. Анан дүйнө тарыхынан мамилеси, жасаган иштери, өмүрү, калтырган мурастары так ошол Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдыкындай киши таап бергилечи мага. Whose life, behavior and legacy compares with Muhammad. Peace and blessings be upon him. I challenge you that if you go to the computer tomorrow, Эгер эртең эле компьютерге отуруп, мейли атаңар болобу, чоң атаңарбы, Уинстон Черчиллби, же сиз таңгалган бир каарманбы, же өзүңүзбү, биздин адамзатка калтырган мурастар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдыкына караганда улуу деп эсептесеңиз, дароо биздин телефондорго чалгыла. Биз дароо эртең эле силерге 5000 фунт берүүнү убада кылабыз. Бирок андай кишини таппайсыңар. Эч ким телефонго чалбайт. Анткени бир кезде биздин кылымдын чыгаан белгилүү биографтары ушу азыр силерге сунуш кылгандай маселе көтөрүп, тарыхта орду бар өтө чыгаан 100 адамды аныктап көрүшүптүр. And out of those 100, Анан ошол чыгаан инсандарды топ-топко, категорияга бөлүшүптүр. categorical criteria. Now these are the most profound historians in Ошентип биздин кылымдын атактуу биографтары жанагы 100 кишинин арасына өтө бир таасирлүүлөрдү, анын ичинде Иса алейхиссаламды дагы кошушуптур. Christ. Peace and blessings of God be upon him and his mother. Included. What name do you think? Анан тизменин эң башына ким чыкты деп ойлойсуздар? Мен силерге тапкылачы деп маал катпайын, дароо айтам. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болуптур. Peace and blessings be upon him. The name is Muhammad. And the principal person among those. Эң башкысы, ошол иликтөөнүн арасында биздин доордун эң бир чыган биографтарынын бири Майкл Дрейхард да бар экен. Ал иликтөө Time журналына жарыяланган. Анан Майкл Дрейхард не дептир дебейсиздерби? Ал мынтет. Биз залкар чыгаан инсандарды топко, категорияга бөлдүк. Өзүм христиан болгондуктан тизменин башына албетте Иисус Христосту коймокмун. Бирок тизмедеги категорияларга өтө калыс акыйкат иликтөө жүргүзүлүп, ал сапка Иисус Христос илинбей калды. Categories that Jesus Christ did not fulfill in our criteria. Себеби биринчиден ал ата болгон эмес. Экинчиси ал күйөө болгон эмес. Үчүнчүсү ал мамлекеттик ишмер болгон эмес. Number 4, he did not leave. Төртүнчүсү ал өзүнөн кийин дүйнөлүк мамлекет деңгээлине чыккан мурастарды калтырган эмес.
А бирок Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ата да болгон, күйөө да болгон, мамлекеттик ишмер да болгон. Анан дүйнө жүзү үчүн ыйык китепти мурас калтырган. Those are the 5 criteria. Мына ушул 5 категорияга Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям туура келген. And this is why we Muslims Мынакей, биз мусулмандарга Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп айтканга толук негиз бар. Мусулмандар, кайталап койгулачы. Биз муну эч күмөнсүз айтып келебиз. Биз Иисус Христоско, Иоаннга, Соломонго, Давидке, Авраамга, Моисейге, жараткандын бүт пайгамбарларына сүйүү, ызаат менен мамиле кылабыз. Мухаммад Алланын кулу, элчиси деп айтуу менен биз пайгамбарлардын баарына урмат билдирип, акырында кайра Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга кайрылып, анын эң жыйынтыктоочу, тыянактоочу пайгамбар экенине күбөлүк беребиз. Ал тарыхтагы эң бир ажайып, асыл мүнөзү инсан. Мусулмандар, Мухаммадур Расулуллах деп койгула. So non-Muslims Ошентип мусулман эместер, менин силерге сунушум, силер өзүңөр тастыктагандай, атаңарды тастыктагандай, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды пайгамбар деп тастыктагыла. Сиздин зарядыңыз толук түгөндү. Мен муну пландаган эмесмин, чын айтам. Non-Muslims, I propose to you Мусулман эместер, силерге сунушум. Мухаммад деп аталган саллаллаху алейхи ва саллямды, Аллахтын элчисин, тарыхтагы эң бир улуу инсанды тастыктагыла. Силер бул кишини билүүгө милдеттүүсүңөр. Силер өмүрүңөрдү ушул киши менен байланыштырууга тийишсиңер. Силер муну билип туруп, анан тек унчукпай коюуга акыңар жок. Мурда билбесеңер, муну азыр билип алдыңар. Анан үйүңөргө кайтасыңар. Баса, силерге таратылган пакетте бир китеп бар бекен? Карасаңар, бир китеп бар. Эң ур дегенде, биз силерге Мухаммад Алланын кулу, элчиси деп айткыла деп мажбурлабайбыз. Билелек нерсеге билдиңер деп кыстабайбыз. Мага сокур сезим менен ишенгиле дебейм. Дүйнө жүзүнүн 1,4 миллиард адамы айткан сөздү кайталагыла дебейм. Ак менен каралар, узундар менен кыскалар, эркектер менен аялдар, кытайлар, африкалыктар, немистер, француздар, италиялыктар, австралиялыктар, европалыктар, америкалыктар, канадалыктар, айтор 1,4 миллиард 400 миллион адам ушул динде. Бул планетанын ар 5-чи кишиси Мухаммедти Алланын элчиси катары кабыл алган динди сөзсүз кабылдагыла дебейм. Бирок мен тереңшенем. Ушул жолго түссөңөр болмок. Үйүңөргө барганда пакеттеги китепти окугула. Анын ичинде ошол инсан тууралуу бар. Тастыктап, ким экенин түшүнгүлө. Анан акырында ушу жерге басып келгениңер үчүн алкыш айтам. Менин сунушуму угуп көрүп, ойлонуп калганыңар үчүн ыраазылык айтам. Мен силерге алкыш айтам. Жашоодогу ийгиликтүүлүк деген эмне деген теманын үстүндө ойлонуп баштаганыңар үчүн. Кечеги жыйыныма да катышып, бу дүйнөнүн, асмандар менен жердин ээси, Кудайы бирөө экенин укканыңар үчүн алкыштайм. most certainly there is a God that exists who is the Lord of the heavens and the earth. I want to thank you for the consideration. Кудайдын кайрылуусу бар экенин, ал кайрылуу ыйык Куранда жазылганынан кабардар болгонуңар үчүн алкыш айтам. Каерден башталганыбызды айтып өттүм. Ошону укканыңарга рахмат. Ал айткандарыма каршы чыккандар бар экенин деле шегим бар. Сурак күн боюнча сүйлөдүм. Ошону сабыр кылып, акыл калча укканыңарга алкыш айтам. In my discussion about the final scenario. And more than all, I want to thank the non-Muslims. Андан тышкары, мен мусулман эместерге ыраазылык айтам. Себеби алар бул жыйынга келип катышып, ааламда бир жаратуучу барлыгын, ал кудуреттүү жараткан экенин, анан биз инсандар ошол жаратуучуга таазим этип, ага табынып, ага сыйынуу керектигине иштен макул болгонуңар үчүн алкыш айтам. Ушуну менен биздин жыйын өткөрүүдөгү максатыбыз соңуна чыкты. Has been completed.
Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз. Сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөрүнө ишениңиз. Анан дагы YouTube'дагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот, кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот. Ошол боюнча сунушуңуздарды берип, ошол видеолордун шилтемелерин, ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат.